Ассаламу алейкум. Бернард Шоу деген англиялық жазушы айтып кеткен екен. Архитекторлар өздерінің қаташылығын шуақтың астына қатады. Үй қожайкелері қатасын майонездің астына бекітсе, врачтар қаташылығын көрістендің астына жашырышады. Егер бұл лақапты Бишкектің жол салғыштарына байланыштырып көрші болса, қандалы Борбор қалауыздың жолшыларының кемшілігі ептеп септеліп салынған, ептеп септеліп оңдолымыш еткен асфальттардың түйіні қатылып жатқанда күмән жоқ. Біз бағыттың бүгінгі шығарылышында врачтардың қаташылығы менен Бишкектің жолшыларының қаташылықтары туралы үзөңгүлөш кеп кылабыз. Эфирде бағыт көрсөтүүсү. Ак халатчандар өмір сакчысы. Бирок алардын арасында Кудайдан дагы, Гиппократтын атынан дагы коркпойсо отурган адамды майып кылып кээде бейтапты өлтүрүп алгандар дагы бар. Мен уруксат бермейм сиздерге. Бүгүнкү кыргыз медицинасындагы мүчүлүштүктөр, алардын себептери, ак халатчандардын арасындагы жан алгычтар туурасындагы багыттын суроолоруна Кыргыз Республикасынын Бейтаптарды коргоочулар альянсынын жетекчиси Сабырбек Орозалиев жооп берет. Медициналык кызматкерлердин кетирген жаңылыштыктарын медициналык кызматкерлер териштирет. Бардык жолдор Римге алып барат деген атактуу сөз бар. Ал эми Бишкектин бардык жолдору кайда алып барарын билесизби? Эгер билбесеңиз билей жүрүңүз. Бишкектеги бардык жолдор уңкур-чуңкурларга, өңгүл-дөңгүлдөргө алып барат. Мактана турган жол жок, президент каттаган эле жол жакшы. Башка жол жок. Биринчи байлык ден соолук деген кеп бар элибизде. Мына ушул ден соолук жөнүндө кеп болгондо эле ак халатчан врачтар, медиктер эске түшөт. Кийинки убакта Кыргызстанда врачтардын шалаакылыгынан, билбестигинен болгон майып тагдырлар, кээде тирүүлө турган бейтапты өлтүрүп алган мисалдар көбүрөөк кездеши болду. Ошондон улам тигил же бул ооруканада иштеген кайсы бир медиктин деңгээлинде гана эмес, жалпы Кыргызстандын медицина тармагына болгон элдин ишеними жоголуп баратканы байкалууда. Ак үй көгөйдө иштеген чоңдордун ден соолугу начарласаго, аларын керек болсо чет өлкөлөрдөгү атактуу клиникаларга кайра чапкылап барып дарыланып атып, тапчу дарынын дармегин айдан эзеп болсо дагы таап, сакаюунун бар аргасын көрүп, негизинен сакайып алышат экен. Президенттердин ден соолук маселесинин чечилиши ого бетер жеңил. Биринчи президент Европанын мыкты ооруканаларын көп сөз кылып мактачу. Экинчи президент бөйрөгү ооруп калганда Германияга барып дарыланып, куландан соо айыгып келгени журтчулукка жакшы маалым. Бирок карапайым элдин баары президенттердей болуп, чет өлкөгө каттап дарыланууга чамасы жок да. Кыскасы, Кыргызстандын медицинасы советтик кездегидей болбой, шприци табылса, пахтасы табылбай, керебети табылса, шешеби табылбай, кийинки учурда ооруканалардын көбүндө чечили элек көйгөй көп. Жалпы медицина тармагындагы оор кырдаалдын түпкү себеби баягы эле акча маселесине барып такалат. Бирок биз кеп кылчу маселе жалпы медицинабыздын оор абалы эмес, медиктердин өзүнө байланыштуу. Тагыраагы ак халатчандардын катачылыгынан коом кантип жабыр тартып атканы туурасында. Дароо айта кетчү нерсе, кайсы бир көйгөйдү айтып жатканда анын бүт эле терс жактарын чукулап, наалый бербей, коомго пайдалуу жактарын дагы унутпоого тийишпиз. Бу жагынан алганда ак халатчандардын айынан өмүрү кылдын учунда турган көп бейтаптар айып кеткен мисалдар, доктурлардын жардам менен өмүрүнө өмүр уланган учурлар көп экендигин белгилебей коюуга болбос. Ал эми биз көтөрүп жаткан медициналык көйгөйдүн өзөгүнө келсек, айрым медиктердин, врачтардын шалаакылыгынан, өз ишин билбегендигинен улам болгон майып тагдырлар, өмүрдү ажалга жеңдирген фактылар бул Кыргызстандагы медицинанын чоң көйгөйлөрүнүн бири экени чын. Кыргызстан боюнча врачтардын катачылыгынан жабыркаган бейтаптардын саны канча экенин аныктаган расмий статистиканы биле албадык. Бирок медиктердин шалаакылыгынан жабыркаган үй бүлөлөр Кыргызстанда жыл сайын көбөйүп эле бараткандай. Жалпысынан медиктер делгени менен анын ичинде көбүнчө хирургтардан, акушер-гинекологтордон, терапевттерден, педиатрлардан жана тез жардам тармагында иштеген врачтардан жабыркаган мисалдар көп.
Чырактай болгон балабызды алеки заматтын ичинде өлтүрүп алышты. Оңолот өзүнө келет деп аткан бейтапты операцияга алып кирип кетип, майып кылып коюшту деген сыяктуу медиктерге карата дооматтардын биринен сала экинчисин мисалдатууга болот. Кептин баары мына ошол врачтын күнөөлүү же күнөөсү жок экендигин ким аныктайт деген суроо келип чыгат. Биздин шартта күнөөнү сот аныкташ керек. Ал эми врачтык катачылыктарга байланышкан сот иштери жылдардан жылдарга созулуп кетчү жагы бар. Ак халатчандардын арасындагы ак эмес иштер анын өйдө төмөнү туурасында журналист Эльвира Байсаева. Мындагылар ооган согушунун катышуучулары, араларында Бирин-Серин улуу ата мекендик согушка катышкан ардагер аксакалдар бар. Убагында алган жаракаттардын терс таасиринен жылына 1-2 жолу медициналык көзөмөлдөн өтүүгө туура келет. Мына ушул укуктарына тийиштүү деңгээлде колдон албай жаткандарына нааразы болуп жаткан чактары. Войны, ветеран войны. Аялдарда эжелерибиз, карындаштарыбыз, алардын ордулары бар го жата турган. Бизди бир жума тетектен темсилеп турат. Аяктан кандаласың, аяк акча төлөйсүң, аяктан баарын тең бересиңби? Аяктан келгенден кийин кайра болсо бияктан келип алып кайра алат. Эми аны бир жумада эмелет. Биз ошентип 10 күн жатканыбызды 3 күн эле бир жерден анализ тапшырып эчтек болбой, анан 7 күн ичинде эмне лечение алабыз биз? 10 күн жатабыз. 10 күн жатканда. Бияка жаталы десек, орун жок деп жаткырбай атышат депчи. Мы с телевидения. Заведующая жук, местами она распоряжается. Это главврача Гелит, это менен, вот которая заведующая поликлиника. Ушел парень семет где-то колдовала. Рабочий день до 3 часов. До 3 часов только? Ждем здесь. А здесь лежат всего лишь афганцы, участников, всего лежат 10 человек, 20 человек. А остальные места лежат гражданские. Гражданские лежат. Это гражданские? Гражданские лежат. А инвалиды страдают, по улицам ходят. Да, и здесь тоже ночлег ищет на улице. А мы по 8 дней, по 20 дней ждем. Мен рұқсат бермеймін сіздерге. Выходите. Ну, где-то там. Давайте. Мына ол жерде көрбейсіз бе? Қанша жастар жатады? Ол жерде қанша жүз ойлар жатады. Біз Афганистан бір айлап тұрамыз деп, ол жерде жата албайды. Жата албайды, бір ай жүрмін, бір ай. Мартта келген? Қандай неге жата албайды? Оны разбираться деп керек. Орын жоқ. Хорошо, разберемся. А мне лечение боллекте. По распоряжению главного врача 3 больнойду жаткырышыптыр. По распоряжению главного главного врача Турузбекова 2 адамды жаткырыптыр. По распоряжению главного врача Төлөгөнова 2 адамды. Ошондо 7 адам Афган соғышында жатчу, участниктер жатчу, неврология отделениесинде жатышыптыр. Бул жакта биздин Афган соғышындагылар очередте турушат. Ошонун айынан келип чыккан бул неме. Бул көптөн бери келип калган маселе болчу. Алло, Мирбек агай, саламатсызбы? Сиздин атыңыздан бош орундарга деген башка афганисттер эмес, жана квота берилген адамдар эмес, ФОМСтун директорунун атынан дагы ишил 7 адам тыштан келген адамдар деп доомат коюп атышат да. Бул боюнча сиздин пикириңизди уга алды элек. Бүгүн алар киришти, мен баарын карап чыктым эми. Анан тиги замглавврачты чакырып айттым эми. Мындай иш болуп атат, бул эми бүк афганисттерди, анан ветерандарды жаткыргыла деп, башка кишилерди жаткырбагыла деп. Айтып аткандары чынбы? Сиздин атыңыздан 1-2 киши ФОМСтун атынан комиссионна барын неметен текшерем, историяларды чыгарып, канча кишилерди жаткырды, афганистерби же ветеран войны ошолордун барын текшерип, эметип анан кийин жыйынтыгына чыгарып, жумуштан түшүрүм го заведующий. Түшүнүктүү. Тилекке каршы бүгүнкү тапта дарыгерлерге, дарыканаларга көзү түшкөн бейтаптардын бардыгы эле ооган согушунун катышуучулары өңдө өз укуктарын коргой алышпайт. Бул үйгө кубалашып кирип, кайра ойноп чуркап чыккан үйдүн 3 кызы тең бүгүн бой жеткен. Кичүүсү мектепте аяктаганы турат, ортончусу күйөөгө тийип турмуш куруп кеткен. Ата-эненин эң улуу кызынын абалы түйшөлтөт. Тыпылдап жүгүрүш деп, ошо басып турган кезде ушундай врачтар жакшы караса, эчтеке болбойт эле.
22 жаштагы Шайыргүл аты айтып тургандай турмушта да шайыр, эч кимге жамандыгы жок кыз. Мектепти бүтүп өз тандоосу менен медициналык училищага тапшырып, аны аяктап бейтапканада медайым болуп иштеген. Балалыгынан короодо бөбөктөр менен чуркап ойноп жүргөн Шайыргүл бир күнү буттары баспай калаарын эч ойлогон эмес. Минтип белинен ылдый кыймылдабай төшөктө жатканына 2 жылга чамалап калды. Эмне кыласыңар, больницага кабыл аласыңар десем, жок. Направление барбы деди. Направление албай ушинтип келиптир да. Мен айттым, менин паспортум турат, менин паспортум менен кабыл ала бергиле, мен эртең менен направление алып келип берем. Биз кабыл албайбыз, больница толук деди. Райондук оорукана, облустукка кайрылып атам. Шайыргүл апасынын сиңдисинин жардамы жок, майыптар коляскасына да отура албайт. Кызын оору алга кептеген окуя 2010-жылы болгон. Анын колтугуна шишик чыгып, таркабай денесинин табы көтөрүлүп, аймактык ооруканага кайрылган. Медик турбайсыңбы? Ооба. Тиги чыккан фрункулбу кандай өзүң лечение кылышты ойлонбодуңбу? Мен билбедим, корктум. Анан ушу врачка, хирургка көрүнөйүн деп баргам да. Анан барсам, карап туруп эле жарыш керек деди. Анан ушу жаткырып жарды. Өзүм билбегем, мага биринчи жолу чыккан үчүн эмне экенин деле билбедим. Анан ошо баргам да хирургка. Коляскага отура албайт да. Телевизордон көрүп, инвалидтерди көрөсүң. Коляскага телевизор отурушканын көрөсүң. Бул отура албайт. Шайыргүлдүн ата-энеси кыздын белинен ылдый кыймылдабай калышын, Шайыргүлдүн колунун астына чыгып ириңдеп кеткен шишикти дарыгер эч кандай дары-дармек колдонбостон эле жарып салып, кайдыгер мамиле кылган деп күнөөлөшөт. Бирок хирург мындай эч кандай катачылыгын сезбейт. Кантип ашык болот? Ириңди жарып койгон ал ошибкасы жок. Эксперттер айтып атат, оштон специалисттер келди, бул жарылыш керек болсо жарылып туруп, всё, ушу менен бүттү. Лечение алып турду. Жок. Катачылык жок. Адам болгондон кийин ар бир ошо дарыгерде деле жаңылышуулар болушу мүмкүн да. Врач эгер баарын билип туруп, колунан да келип туруп тайын жазаса, албетте бул жана кайдыгерлик деген халатность деген алып келет дагы. Врач мыйзам астында жооп бериш керек бул өзүнүн кетирген катасы үчүн. А эгерде дарыгер билип туруп, бирок колунан келбей, анын тажрыйбасы жетпей атса, колунан келбей атса, аракетин баарын жасаса дагы, ошондой жаңылууларга алып келсе, албетте бул жерде дагы муну карап көрүш керек. Мен мугалим болсом, менин үйүмдө китеп, өзүм жазган китеп, жана башка китептер бар. А реаниматологдордун үйүнө кирип көрсөңөр, любой реаниматолог, үйүндө аптека. Аптекада жок дарылар бар. Менин бир тууганыма дарыны сайса, ал уже жүгүрүп кетмек спортсмен болуп. Ушул врачтарга жаман нааразы болуп, жакшылап убагында реанимация жасаса, дарыларды убагында өзүнө сайса, алып кетпей үйүнө. Ушул бала туруп кетет эле. Ал баланын артында 5 баласы калды. 5 баланы балчыдан багыш эмне деген кыйынчылык. Атасыз калды балдар. Кызы кичинекей. Эң кичүүсү уулу, жалгыз уулу калды. Кызы, чоң кызы. Күттүктө эми врачтар келип көрөт экен. Ар бир хотя бы жарым саатта келип көңүл бөлүп коет. Жарым саатта да киришпейт экен. Түнкү саат 4-төрдө кайра кровотечение башталды. Мен жүгүрүп чуркап бир врач таппайм. Холодильникти ачсам, анда мурунку күнү сайыла турган мен атайын кан алып келгем өз колум менен. Ошонун мурунку күнкү сайыла турган каны холодильникте турат. Значит, алар мурунку күнү саябыз деп алдырган кан сайылган жок, кийинки күнү дагы сайылган жок, алып берген дарыларыбызды сайган жок, пустой эле баягы физрастворду сая берген. Реанимациядагы врачтар биз алып берген дарыларды убагы менен сайса, убагы менен давленияны карап турса, баягы пороговый показательден өйдө чыгарбай, ылдый түшүрбөй, убагы менен внимательно карап, компетентный болгондо менин иним каза болбойт эле.
Бирок бир тууганына окшогон башка жарандардын да ушундай оор кырдаалга кептелишин каалабайт. Андыктан акыйкат издеп күрөшкөн. Тийиштүү кагаздарды топтоп чара көрүү талабы менен кайрылбаган мекемеси калбады. Өткөн жылы 10.200-ге жакын граждандар кайрылган, ар кандай маселелер менен анын 2100 кат жүзүндө кайрылган. Ал эми ошол 2100 кайрылуунун ичинен 80ге жакын, же болбосо 4% ошол медицина сферасында болгон кемчиликтер жөнүндө, адамдардын укуктарын бузуу жөнүндө айрым медициналык кызматкерлердин өз кызматтык милдеттерин аткарууларына кош көңүлдүү кайдыгерлик менен жасаган, же болбосо мына ушундай окшогон кайрылуулар түзгөн. Медицина кызматкерлеринин кесипкөйлүгү дагы чоң ролду ойнойт. Ал эми экинчи жагы аларга жеткиликтүү шарттарды түзүп берүү маселеси чечилиши керек. Анын экинчи жагынан дагы врачтардын өзүн алардын социалдык жактан коргоо маселеси дагы негизгилердин бири болуп саналат. Өнүккөн мамлекеттерде бул нерсенин бардыгын профессионалдык ассоциацияларга берилген. Ошолор талдап, ошолор тактап айтыш керек. Бул дарыгер туура жазадыбы же туура эмес жазадыбы. Эгерде жабыркаган тараптан мындай арыздар түшсө, көз карандысыз эксперттерге жөнөтүш керек. Мисалы ошол эле Казакстанга, Россияга, башка мамлекеттерде ушу биздин дарыгерлер туура жазадыбы бул нерсени. Алардын жасаган иши, кылган операциялары, дарылоо ыкмалары туурабы, туура эмеспи деп жөнөтсө болот да. Бүгүнкү күндө биз ошол профессионалдык ассоциациянын ролун көтөрүшүбүз керек. Ошолорго көп ыйгарым беришибиз керек. Ошолор баарын чечиш керек. Ошол жанагы дарыгерлердин дагы категориясын, алардын жанагы кесиптик өздөрүнүн ступенькалары бар, ошолордун дагы кайсыл эмнеде жолдо барат, ошону дагы профессионалдык ассоциациялар караш керек. Ар бир арызды дагы ассоциациялар караш керек. Клятву Гиппократа дали вы когда-то, белые халаты, чистые сердца. Мына ушул врачтардын катачылыгы деген теманы сөз кылып атып, өтө маанилүү бир жагдайды айтып коюш керек. Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинде врачтын катачылыгы деген түшүнүк такыр эле жок. Жабырланган тарап ыйлап сыктап атып, көргөнүн көргөндөй, билгенин билгендей врачтын катачылыгын туюп сезип турганы менен маселенин баары келип эле сотко калат. Ал эми сот мындай иштерди карап узакка создуктуруп, анан көбүн эсе жабырланган тараптын көкшүнү суугандай чечпейт. Мисалы, Европада ар бир оорулуу операцияга кирерден алдын операция кылуучу тарап менен страховкалык келишим түзөт. Эгер кокустан туура эмес операция кылынып калса, оорулууга өтө эле чоң суммадагы компенсация төлөнүп берилет. А бизде кандай? Андай келишим түзүү деген нерсе жок эсе. Врач суроо берет: "Операция кылалыбы, жокпу?" деп. А оорулуу тараптын жакындары: "Операция кылганыбыз негизи туура болобу, өзүңүз кандай дейсиз?" деп жалдыраса, ал нерсе эми бир Кудайдан деген бир ушундай бир бирөңчөй жооп айтылып, анан операцияда непадам жан таслим болуп кетсе, жоопкерчилик өзүмдө деген келишимге кол койдуруп алышат. Албетте, ар бир кыбыр эткен нерсе Кудайдан, бирок врачтын шалаакылыгынан болгон билбестик дагы Кудайга шылтана бериш керекпи? Врачтарга байланышкан ишенбестик Кыргызстанда эле эмес, өнүккөн өлкөлөрдө деле бар экен. Мисалы, Америкада айрым бир эсептөөлөр боюнча ар жыл сайын 2 миллиондон ашуун адам ак халатчандардын катачылыгына кабылышат. Ал эми Улуу Британияда, Англияда жыл сайын туура эмес дарылоодон 40 000 адам өлүмү катталат. Мына ушул биз сөз кылып аткан врачтардын катачылыгына байланышкан маселе суроолор менен багыттан журналист Эльвира Байсаева Бейтаптардын укугун коргоочулар альянсынын жетекчиси Сабырбек Орозалиевден маек алган. Ошол маекке көңүл буруңуздар.
Сауырбек Оразалиевич, ушул биринчиден убактыңызды бөлүп бизге маекке келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстанда медиктердин айынан акыркы убакта жарандардын, жабыркаган, ымыркай наристелердин төрөлүп, бирок майып болуп калган учурлары, кээ бир учурларда каза болуп калган учурлар да көп катталып атат да. Ушуга байланыштуу биринчи суроо жаралат да. Биздин өлкөдө канткенде бул жагымсыз көрүнүштөн арылып, мындай учурларды алдын алууга болот? Врачтык жаңылыш менен жасалган кылмыштуулук медициналык кызматкерлердин арасында өсүп баратат десек болот. Медициналык кызматкерлер дагы, кызматтан пайдаланып аткан пациенттер дагы укуктарды азыраак билет да. Мисалы үчүн ошол укук бузулду деген сөздү такташ үчүн алар өздөрүнүн укуктарын билиш керек. Мисалы үчүн пациент өзүнүн укуктарын билиш керек. Мен медициналык кызматка кайрылганда кандай мамиледен пайдаланышым керек. Ал эми медициналык кызматкерлер болсо ошол укуктарга тиешелүү милдеттерди билиш керек да. Ошол эки жак тең өздөрүнүн бир жагы өздөрүнүн укуктарын, бир жагы өздөрүнүн милдеттерин билбегендиктен көпчүлүк убакта ушундай эле болуш керек деген ойдо тиги жактагы бул жактагы калып калат да. Ошол медиктерден запкы жеген тараптар көпчүлүк учурда эле бул сотто өзүлөрүнүн туура экендигин далилдей албай калышат. Врачтар өзүлөрүнүн күнөөлүү экенин мойнуна алышпайт. Ушул теманы иликтеп жатты, ушуну байкадык да. Ушул врачтардын өз күнөөсү боюнча жоопкерчилик тарткан учурлар өтө аз экен да. Буну өлкөдө кантип мыйзам чегинде мындай чечүүгө болот бул маселени? Сиздин айтканыңыз туура. Медициналык кызматкерлердин кетирген жаңылыштыктарын медициналык кызматкерлер териштирет. Медициналык кызматкерлердин кетирген жаңылыштыктарын баягы укук коргоочулар же болбосо баягы следственный органдар, сот органдары көп биле бербейт. Медиктердин айтканы кандай болсо ошондой боюнча көпчүлүк убакта калып калат да. Баягы казып тигил түбүнө жетип ачык даанасын такталбай койгон боюнча калат. Экспертизаны медиктер өткөргөндөн кийин баягы жакшы бир сөз бар го, карга карганын көзүн чукубайт деген сыяктуу көпчүлүк убакта ошол биздин эксперттерден да кетип калат да. Экспертизанын дагы бир түрү бар. Альтернативдик экспертиза деген болот да. Мамлекеттик экспертизадан өткөндөн кийин эгер ага ишенбесе, соттагы же болбосо следственный органдар дагы ишенбесе, ошол убакта алар өздөрү чектеп башка эле бир адистерди, өзү ишенген адистерди тартса болот да. Ошондой убактар бизде аз болуп атат. Коомчулукта мындай бир пикир жаралат да. Ушул врачтардын жаңылыштыгы алардын профессионалсыздыгынан, кесибинин анчалык жогорку даражада болбогондугунан депчи. Бул жаатта сиздин оюңуз боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда жанагы медицина кызматкерлерин даярдоочу окуу жайлардын абалы кандай? Жана алардын деңгээли канчалык жооп бере алат да? Мурункуга караганда кичине төмөнүрөөк десек жаңылышпайбыз. Окуу жайлардагы көйгөйлөрдү баарыбыз эле билебиз. Жалаң эле медициналык окуу жайларда эмес, баардык эле окуу жайларда кээде ошол баягы зачетторду сатып алып, экзамендерди сатып алган убактарды кезигип эле жүрбөйбүзбү? Анан ошентип бүткөн адистер сөзсүз түрдө эле баягы өзүнүн биз каалаган деңгээлдеги адистер боло албайт. Бир жакшы сөз бар да, медициналык кызматкердин же болбосо врачтын билимин өркүндөтүү качан токтойт деген. Ал анын өмүрү менен кошо токтойт деген. Сарбек Оразалиевич, белгилүү болгондой, бизде өлкөдө деген мисалы бейтаптар дарыгерлерге кайрылса, алар биринчи диагноз коюшат да. Ошол эң негизгиси ушул диагноз туура эмес коюлат, анан кийин бейтаптар туура эмес дарыланат. Анан ошондон дагы көп кемчиликтер, туура эмес иштер чыгат дейт да. Буга сиз кошуласызбы? Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Ошол жана шалаакылык менен жеңил ойлуулуктарды муну врачтардын арасында болбош керек. Муну биринчиден үйрөтүшүбүз керек, экинчиден дайым эле шалаак болсо аларды вообще саламаттык сактоого жолотпош керек. Мыйзамдын чегинде болуш керек, сот аркылуу чечилиш керек болуш керек да. Бирок андай бир ошол медициналык кызмат көрсөтүүдөн
четтетилген адистерди ушул мен көп эле жашка чыктым, өзүмдүн баягы турмушумда көрө элекмин да. Муну колдонуш керек. Колдонбосо болбойт. Эми кандай адистик болбосун, бардык адистиктердин арасында эле жакшы баягы адал эмгек кылам деген адамдар болот. Анан кийин эптеп мага акча тапсам, үй бүлөмдү баксам деген адамдар болот да. Вот ошондой эптеп дегендерди бизге жолотпош керек. Бул деген машина болсо, мисалы үчүн бир жери сынып калса, ал токтоп калат. Бул жерде адамдын өмүрү, адамдын жашоосу менен байланышкан иштер болуп атпайбы көйгөйлөр. Ушул врачтардын катачылыгы деп эле бир беткей күнөөлөй бербей, ушу дарыгерлердичи. Врачтарга кайрылган бул бейтаптардын укуктук сабатсыздыгы да кемчилик катары карасак болобу ошону дагы? Мен дайыма айтып жүрөм да, ушул медициналык кызматтын сапатын көтөрүүдө биз канчалык тиги президенттин деңгээлиндеби, жогорку кеңештин деңгээлиндеби, өкмөттүн деңгээлиндеби, министрликтин деңгээлиндеби айта бергенден пайда азыраак түшөт. Медициналык кызматтан колдонуучулар талап койсо, ошондо биздин медициналык сапаты өнүгөт, өсөт. Медициналык кызматтан пайдалануучуларды үйрөтүшүбүз керек. Өздөрүнүн укугуна, өздөрү кандай талап койгонго үйрөтсөк, анан кийин медициналык кызматкерлер да эч жакка кетпейт. Алар деген ошо эл үчүн пайда болгон структура, туурабы? Эл жок болсо, алар да жок болмок да. Ошон үчүн элдин талабын аткара турган кылыш керек да. Кызыктуу маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик болсун. Калыстык үчүн бир нерсени айтып коюу керек го. Ар бир көйгөйдүн объективдүү жана субъективдүү себептери болот эмеспи? Объективдүү жагын карап көрсөк, бейтаптын өмүрүн сактай албай же майып кылып алган учурлар, маселен, ооруканада керектүү аппараттын, керектүү жабдыктын жоктугунан болушу мүмкүн. Же болбосо райондогу бир ооруканада мыкты адис врачтардын жоктугунан улам дагы болушу ыктымал. Анан дагы бир нерсе, таптакыр айыкпай турган сейрек кездешчү, таптакыр өтүшүп кеткен оору болсо, ошого карабай ак халатчандарды сакайтпай койдуң деп айтыш дагы туура эмесирээк болор. Ал эми субъективдүү жагына келсек, бул кайра эле ошол билими тайкы, өзүнүн кесибинин көп жактарын чала түшүнгөн медиктин шалаакылыгын айтабыз. Ошондой ак халатчандардын айыбы далилденип турган чакта дагы бир райондон бир районго которулуп, ошо баягы чала сабат деңгээли менен, баягы чалагайым адистиги менен дагы эле ооруканаларда иштеп жүрө берген көрүнүш, бул медицинанын эмес, өлкөдөгү саясий системанын трагедиясы болуп калууда. Мындайда өлкөнүн медицина тармагына гана эмес, мамлекеттин конституциясына, андагы мыйзамдарга операция кылуу зарылдыгы келип чыгат. Кыргызстандын адамдары менен Кыргызстандын жолдорунун окшоштук жактары өтө көп. Ал окшоштуктардын баарын саймедирип олтурбай, бир гана окшоштугун айтчу болсок, 20 жыл бою өлкөнүн эли саясаттын анысына, мунусуна, ысыгына, суугуна кабылып, эмин болуп кетербиз деп кандай узак чыдап келатышкан болушса, Кыргызстандын жолдору дагы суукта, ысыкта бирде жешилип, бирде уңкур-чуңкур болуп, кайрайып деп чампалап, асфальт төшөлүмүш этип, анан ал жаан чачын мөндүр кардан кийин кайра оңурайып оюлуп, кайрадан бурчук тешиктер жамактай болуп жамалып, айтор Кыргызстандын жолдору тууралуу дагы Узак жол деген повесть жазса боло турганын өңдөнүп калдык. Бул эми биздин жолдор тууралуу кагазга оролгон, какшыкка чайкалган бир сөздөрдүн топтому деңизчи. Олуттуу көз караштан алганда деле Кыргызстандын башка жолдорун мындай кой, борбор шаар деп эсептелинген Бишкек шаарындагы жолдордун абалы көп суроолорду пайда кылат. Албетте, борбор калада мыкты жолдор деле жок эмес. Ак үйдүн айланасындагы жолдор, мамлекеттик резиденцияга карай кеткен жолдор, анан чет жактан абройлуу коноктор, делегациялар келип калса, уят болуп калбайлы деп аэропорт жактан мизилдетип салып койгон жолдор, Бишкек мэри Ош базарынын тегерегин көрүп кыйла уялгандан кийинге салып койгон жаңы жолдор, айтор бул сыяктуу мыкты жолдорубуз деле бар.
Армандын бары баягы эле Монголиянын президенти келсе, анын көзү көрбөй турган, Түркиянын премьери келсе, алдагы эч убакта билбей турган, АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Роберт Блейк келгенде, алдагы байкабай кала турган башкача өңгүл-дөңгүл уңкур-чуңкур жолдору тууралуу болуп атат. Бишкектин жолдорун жергиликтүү гезиттер жакшы эле такмазалап, атүгүл кунары качкан ал жолдору бомба түшкөндөн кийинки жолдорго салыштырып дагы жүрүшөт. Алган эмес, жакында эле мурунку президент Отунбаеванын Атай деген уулу интернеттеги өзүнүн блогуна Бишкектеги өзү жайгашкан аймактагы жолдордун абалын өлө сындап, Бишкек мэриясы аны оңдобосо кетмен күрөк алып, өз колум менен оңдой баштайм деп жазган экен. Медиа майданда анын мындай жоругу ар кандайча бааланды. Ал аралыкта мына ушу өтүп бараткан жуманын башында өкмөт башчысы Бабанов Ак Ордо жаңы конушуна эл менен жолугушууга барганда конуштун тургундары микрофон талашып, премьер-министр билбеген чындыкты агынан айтып тарс жарылышты. Сиз бат-баттан келип турсаңыз, ушинтип жолдорубуз дагы иретке келип, көп маселебиз чечилип калат экен деп конуш тургундары кеп жылдырышты. Айтор жол темасы Кыргызстандын 20 жылдан берки сөз кылынып бүтпөй келаткан темасы бойдон калууда. Бишкектин жолдоруна байланышкан теманы Медер Шерметалиев улантат. Кыргызстандын жолдору качан оңолот деген үшкөрмөй суроолор эгемен мамлекеттин 20 жылдык турмушунан кийин деле актуалдуулугун жогот элек. Бардык жолдор Римге апарат деген атактуу сөз бар. Ал эми Бишкектеги бардык жолдор үңкүр чуңкурларга, өңгүл-дөңгүлдөргө алып барат. Азыр атка минелер издеп койгон. Эми ошолор деле ушу жолдо жүрсө керек, көрсө керек дейм да, кантип эле ушу. Эстрада ырчысы Расул Маматкулов жанындагы чүрөгүн айтып деп, бир жылдары Ош-Бишкек жолунда Мерседес айдаганын ырдап жүрчү. Эми минтип Кыргызстандын жолдоруна ылайыктап сатып алган жол тандабас Lexus үлгүсүндөгү автоунаасы бар. Анча-мынча жаман жолдорубузду сезе бербейт экен. Бирок Бишкектин жолдорун айта берип, сөз түгөнбөйт дейт. Мына Каримов деген президент бар го, эмеде Өзбекстан президенти. Ошол президентке отчет берип атат да, министр. Жол боюнча. Анан кийин ал туруп алып отчет берип, ушунча жерден ушунча жерге дейин жолду жамадык десе, тиги Каримов туруп алып, эмне жолду жамагыдай, эмне мәнси жамадыңбы? Же шымын жамадыңбы? Ал деген жол болот. Аны жамабайт. Аны салыш керек жолду деп катуу урушкан эле да. Анан биздикилер ушу качан карасаң ушу жаз келгенде жамап аткан болот да. Ал жамалган нерсе мисалы бир жерин жамасаң экинчи жери кайра бузулат да. Эми ал ушу жамаган туура маселе болсо керек дейм да. Бул жумада өкмөттүн башында турган Өмүрбек Бабанов шаардын четиндеги Ак Ордо деген жаңы конушка барган экен. Чиновник келе жатат дегенде кайдан жайдан эле жолдор пайда болуп калыптыр. Таштакталада асфальт көрбөгөн Ак Ордолук тургундар ооз ачып эле отуруп калышты дейт. Атүгүл премьер-министрдин тез-тезден келип турусун суранып жиберишиптир. Жолдор мына бүгүн Өмүрбек Токтогулович сиз келет дегенде тимеле зымга тарткандай болуп түздөлүп калыптыр. Буну кандай түзсө болот? Мен ойлойм, эми жок дегенде менин пайдам ушундай да тийди да силерге ушу жол тазаланды. Муну эффективдүү келген экен анда. Эсиңиздерде калат. Алыскы айыл жергелерин оозго албаганда Кыргызстандын борбору болуп туруп, Бишкектин көчөлөрү жамакталып жамачы кейпинен дагы деле арыл элек. Жылда жолдоңдойбуз деп баланча миллион бөлүп койдук деп эле өкмөт күпүлдөгөнү менен 1-2 көчө жазалса жазалат, жазалбаса баягы жолдор ошол эле бойдон. Статистика маалыматына таянсак, бизде жолдордун 60% жараксыз. Атын алыстан уксаң бир укмуш, Бишкек деп. Мына Советский деген жакшынакай бир көчө бар, ошо менен кетип барат эле моминтип. Токтогул деген бир сонун көчөбүз бар. Ошого ушинтип эле кайрылсаң, аңгыл дөңгүл тешиктер,
каптаган жол башталат. Муну ошол алыстан келген, Кыргызстанга келген делегаттар деле Кыргызстан деген өлкөнүн борбору болгон Бишкекте ушундай бир сонун көчөлөр бар экенин билишпесе деле керек алар. Түз жол менен келип, түз жол менен кетип калышат дегендей. Жамандыр, жакшыдыр, эми баягы эл деген эл, баары бир элдин өзүнүн ою бар. Ушу биздин Бишкектин алыска кетпей эле Бишкектин көчөлөрүн сурап көрөлү. Балким жакшы оңолуп атат деп чыккандагы жарандар болоптур. Салам алейкум эге. Коңуз. Суроо жөнөк эле, качпаңыз. Эмне качасыз? Салам алейкум, кандайсыз? Ишиңер болсун. Суроомда Бишкектин көчөлөрү боюнча, жолдору боюнча эмне деп айта аласыз? Оюңуз кандай? Жакшыбы, жаманбы? Мурда караганда кичине оңолуп калды. Бирок эми начар да жолдун баары. Мактана турган жол жок, президент каттаган эле жол жакшы. Башка жол жок. Ишилгери болсун. Кандайсыз, ден соолук жакшыбы? Эге, бир суроо, могу Бишкектин көчөлөрү боюнча эмнени айта аласыз? Жолдору боюнча. Эми жолдор өзү аябай жаман да. Ош базардын тегереги нормально болуп калды кичине. Тегерек. Ош базардын тегереги жакшы. Тетиги микрорайон, тетиги Асанбай, вообще Бочке, Пудовкина, вообще невозможно да, конечно. Жолдун мына биринчи слоюн салганбыз да. Бул экинчи слою. Экинчи слою мына немецкий техника иштеп атат бизде. Асфальт укладчик бул. Асфальт төшөйт да. Асфальт төшөгөн эмес. Турбай бул, бир деңгээлде бул. Бир деңгээлде кылып төшөп берет. Сенсорлор бар. Сенсор эки жагында сенсор уровень менен биз астан үйлер атып кетпейби? Трос менен кетип атат. Андан кийин каток кирет. Бул төлөйт. Башкалардан кем калбай жолду сонун жазайбыз деген Бишкекте 8-9 фирма бар. Иш түшкөндө ушинтип жол салмай. Асфальттын жабдыктары да тура, ушунун баарын тетиги аппаратка салып алып, ушундай тегиз таштап берип, анан бул трактор келип төбөлөп кетсе эле сапаттуу жол болобу? Конечно, бул төбөлөйт. Мындан кийин эки каток төбөлөйт. Үстүнө тиги пневмат каток деп коет. Эми сапаттуу жол болот, ушу бүт технологияларды колдонуп атабыз. Ушу технология бүт эле колдонуп атабыз да. Сапаттуу. Мисалы, жаңы Чайнар Кытайларды салып атат, алар кем калбай да салып атабыз биз деле. Аракет кылып атабыз. Айырмасы жок, алар деле ушу иштеп. Алар деле бир технологияда, бул мировой стандарт деп коет. Ошонун немеси бар. Ошо технологияны колдонуп атабыз, ошондой эле салып атабыз. Дүйнөдө жолду куруу боюнча Европа мамлекеттери аябай алдыда турат да. Мунун ичинен Европанын ичинен да мун Голландиянын жолдору аябай жакшы. Жанагы жогорудагы Бишкектин жолдорун курушчулар ошентип жол куруп турса, бир четине мындай канализация орнотобуз же атайын түтүктөрдү коебуз деген жайларда ошентип четинен кайра жолдорду бузуп казып кирмей дагы кишилер бар. Ишилгери болсун, кандайсыз? Эмне кылып атасыздар бу жерде? Түтүк орнотуп атасыздарбы? Түтүкпү? Кабель? Шаардын ичинде жылына бир 2 миллиард, 2,5 миллиард сом караш керек. Ошондо жолдорубузду жакшылап оңдоп, азыр карап көргүлөчү, баардык көчөлөрдө тиги башка бул чет жак биз билбеген көчөлөрдө айдап көргүлөчү, маселе уже айдаганга болбой калды. Ошон үчүн жолдорго жакшыраак көңүл бөлүш керек. Мелис Жапаралиев 16 жылдан бери мына ушул жол куруу тармагында иштеп жүрөт. Тажрыйбасы дагы талашсыз, профессионалдык деңгээлде. Анын айтымында салынган жолдордун тезден иштен чыгып жатканы барып баягы советтик дорго такалат экен. Себеби ошол кезде эле жолдор начар салынып башталган дейт ал. 15 сантиметр гравин оптимальный смес деп коет. Бейс деп коет да. Ошону салып туруп аябай жанагы капташ керек. Уплотнять этип туруп, анан өзүнүн процентине жеткенден кийин ошо плотность. Анан ошондой кармап туруп салса бул эметпей койсун. Монун астындагы таптап алып гравиден ыргытып туруп эле түздөп туруп, эме менен тиги каток менен ары бери анча-мынча катайт этип туруп үстү асфальт ыргытып коюшкан. Ошон үчүн биздин жолдордун жанагы жаранка кетип атканы мурун немелерди эле ремонт койду эле. Баягы иностранецтер, кытайлар келип, ирандыктар келип. Ошон үчүн жарылып атат. Ошонун эмесинен жарылып атат. Асты жакшы эмес, мунун жана фундаменти жок деп койсо болот да муну.
Бардык иштин башы барып акчага такалат. Бишкек шаардык бийлиги деле жолго анчалык каражат жоктугун айтат. Эптеп 2-3 көчөнү оңдой берсек Бишкектин жолдору түзөлүп калат деген гана жакшы үмүттөр бар. Айдоочулар үчүн андай бактылуу күндөр келгиче жамалган көчөлөргө деле ыраазы болуп туралы. Ар бир кыргыз кыргызмын деп мактанса, бүт дүйнөгө кыргызымды дактаса. 20 жылдан бери эгемендүүлүктүн жолунда келатабыз дейбиз. Ал жол негедир бирде өйдө, бирде төмөн, одур-бодур, өңгүл-дөңгүл, кээ бир жерлери түп-түз, кээ жерлери эптеп-септеп эл көрсүн үчүн жамаачыланган борбор каланын жолдоруна окшошуп дагы кетет. Канткенде жолубуз шыдыр болот. Канткенде мүдүрүлбөй турган, жыгылбай турган жолдорго жетишебиз. Деген эле суроолор жамгырдай жаап кирет. Маселе кантип чечилери айдан ачык эле көрүнүп турат бир чети. Жол салабыз демиш болуп, асфальтын асфальттай, шагыл ташын шагыл таштай уурдап, сырты жалтырак, ичи калтырак жол салып, акча жеп алмай өнөкөт бир гана авто жолдорубузга тиешелүү балекет эмес. Кыргызстандын келечегине карай кеткен жолдун саясий куруучулары дагы моңундай сонун жолдор менен барабыз деп атышып, негедир көп саясатчылар убада берген, көптөрү ишендирген татынакай жолго түшө албай эле койдук. Мунун баары системалык кризистин айынан болуп атат. Жалпы системага операция кылбасак, Кыргызстан деген организмдин кесели көбөйүп кетти деген дагы жүйөлөр айтылып жүрөт. Бирок эми аны кимдер кантип операция кылышат? Кеп мына ушунда болуп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Багыт программасын көрдүңүздөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.